Стамбулда издөөгө алынган кыргызстандык кыз табылганын Ички иштер министрлиги кабарлады. Эскерте кетсек, 20 жаштагы Жазгүл Шамратованын дайынсыз болуп жатканын апасы билдирген. 24-июнь күнү ал консулдукка байланышка чыгып, кызын таппай жаткандыгын айткан. Аялдын айтымында кызы Стамбул аркылуу транзит менен Болгарияга бармак. Ал жерден автобус аркылуу Верна шаарына кетүүнү пландаган. ИИМ издөө иштеринде Ички иштер министри Улан Ниязбеков, Туркия министринин орун басары Мехмет Акташ жана Кыргызстандын ИИМинин аталган өлкөдөгү өкүлчүлүгү кийлигишип, натыйжада 5-июль күнү Жазгүл Шамратова табылганын билдиришти. Азыркы учурда Стамбул шаарынын Кадыкөй райондук полиция бөлүмүндө окуянын чоо жайы такталып жатат. Кадастр мамлекеттик мекемесинин Токмок Чүй филиалынын кызматкерлери тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы аныкталды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен кабарлашкандай, алар жоопкерчилиги чектелген коомдордун бирине таандык болгон 1300 чарчы метр турак жай эмес мүлктү 0,175 га жер тилкесин жаранга мыйзамсыз каттап беришкен. Бул факты боюнча УКМК тарабынан кылмыш жаза кодексинин 337-беренесинин 3-бөлүгүндө каралган кылмыш белгилери боюнча иш козголуп, кылмышка шектүүлөр УКМКнын тергөө абак-жайына киргизилди. Учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иш-чарасы жүрүп жатат. Жалал-Абад шаардык прокуратурасы тарабынан шаар куруу жана архитектура жөнүндөгү мыйзамынын талаптарынын аткарылышы боюнча текшерүү жүргүзүлүп, жыйынтыгында мыйзамсыз корутунду чыгарган архитекторлорго кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы маалымдады. Текшерүүдө архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин алдындагы мамлекеттик экспертиза департаментинин мамлекеттик экспертизасынын корутундусу жок. Жалал-Абад шаарында жеке менчик жер тилкеге 9 кабаттуу турак үйдүн жана 3 кабаттуу соода борборунун курулуш иштери уруксаатсыз жүргүзүлгөндүгү аныкталган. Жалал-Абад облустук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын жооптуу кызматкерлери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланышып, курулушу бүтүп жаткан объектилердин курулушуна мыйзамсыз түрдө архитектуралык шаар куруу корутундуларын түзүшкөн. Аталган факты боюнча шаардык прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча 214-беренеси өзү билимдик менен кылмыш иши козголуп, тергөө аракеттери жүрүп жатат. Бишкекте митинг өткөрүүгө коюлган чектөөнүн мөөнөтү 30-сентябрга чейин узартылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынан билдиришти. Маалыматка караганда, мүмкүн болгон массалык башаламандыктарды болтурбоо жана бөгөт коюу максатында, ошондой эле тынч чогулуштар жөнүндөгү мыйзамды жетекчиликке алуу менен 1-май райондук акимияты митинг өткөрүү жерлерин чектөөнү убактылуу узартуу арызы менен райондук сотко кайрылган. 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин Орусия элчилигинин имаратынын алдында, Ала Тоо аятында, президенттин администрациясынын алдында, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдында тынч чогулуштарды жана митингдерди өткөрүүнү чектөө боюнча 1-май райондук администрациясынын чечимин күчүндө калтырды. Бул чектөөлөр ушул жылдын 1-июлунан тартып 30-сентябрга чейин күчүндө болот. Президент Садыр Жапаров тышкы миграция жөнүндөгү, тышкы эмгек миграциясы жөнүндөгү, чет өлкөлүк граждандардын укуктук абалы жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө документке кол койду. Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 24-майда кабыл алынган. Документ менен чек ара аркылуу адамдардын кирүүсүнө жана чыгуусун эсепке алуу көзөмөлдүү. Чет өлкөлүк жарандарга, жарандыгы жок адамдарга Кыргызстандын аймагында иштөө үчүн документ берүү, каттоо, бирдиктүү маалыматтык тутумду ишке киргизүү жагында өзгөртүүлөрдү киргизүү карайт. Мындан тышкары Кыргызстандын аймагында жашаган жарандыгы жок адамдарды анын ким экендигин тастыктаган жана макамын ырастаган документ катары жарандыгы жок адамдардын күбөлүгүн алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Энергетика министрлигине 29 атайын техника тапшырылды. Уналарды тапшыруу аземинде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдиргендей, акыркы жылдары реформалардын алкагында электр энергиясын бөлүштүрүүчү компаниялар биригип, анын натыйжасында чыгымдар туура пайдаланылып, энергетика тармагындагы материалдык техникалык базаны жаңылоого мүмкүнчүлүктөр ачылды. Кыргызстан жаңы техникаларды өзүнүн каражатына сатып алып жатат. 1 сомдагы кредиттик каражат жок. Мамлекет өзүнүн каражатына техникаларды ала баштаганы өнүгүү жолунда экендигинен кабар берет, деди ал. Жалпысынан 2023 жылга 359 миллион сомго 76 атайын техника алынары айтылды. Адыстештирилген техникалар энергетика тармагындагы кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатууга өбөлгө түзөт жана электр менен камсыздоонун коопсуздугун жакшыртат. Мамлекет өзүнүн каражатына техникаларды ала баштаганы
бул өнүгүү жолундагы биздин туура багыттарыбыз экенин далилдейт. Адистештирилген техникалар энергетика тармагындагы кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын бир топ жогорулатат жана ошого үлгү түзөт. Электр менен камсыздоонун коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн дагы жакшыртат деп биз ишенебиз. Конкреттүү түрдө айта турган болсок, биринчиден электриктердин сиздердин мүмкүнчүлүктөрүңүздөр кеңейет. Экинчи, иштин сапаты жогорулатууга жакшы өбөлгө болот. Үчүнчү, эң оболу сиздердин коопсуздугуңуздар жакшырат. Төртүнчү, жумуш убактысы кыскартат. Ушу айрыкча авариялардан кийин электр кубатын тезирээк калыбына келтирүүгө жакшынакай эми шарттар түзүлө баштады. Бешинчи, төйлөө чыгымдарын азайтууга жакшы жардам берет деп биз ишенебиз. Мунун баары сиздер үчүн, урматтуу энергетиктер, акыркы жылдар реформалардын алкагында бөлүштүрүүчү компанияларды бириктирди министриңер. Натыйжасы абдан жакшы эле боло баштаганын мына бүгүнкү сатып алып аткан техникалардан көрсөк болот. Анан өзүнчө бизде бир жерге аварияга барганда өзүнчө бир бригада болот. Мастери болот, производитель болот, анан бир 3 монтер болот. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, артында 4 киши, астына дагы 2 киши водитель менен ошол 7 киши, 7 орунду машина да ошондой айтам. Биздин ичинде кыш кран чилдесинде биз иштейбиз, өзүңөр билесиңер, жылуу жок. Мунун ичинде бүт печкасы менен альтернативный өзүнчө материал, өзүнүн защитный средствоны коюп алган, өзүнчө артында өзүнчө будкасы бар. Ошону менен биз ушуну атайын ушул бригадный машинеге ылайыктуу, биздин рейстин монтерлору ылайыктуу деп ушунун дизайнын жасап, анан Россия компаниясы менен келишим түзүп, мына бүгүн келе баштады. Ош шаарындагы Сулайман Тоо музей комплексинин башкы музейи убактылуу жабылды. Бул тууралуу аталган музейден билдиришти. Маалыматка караганда, тазалоо жана оңдоп түзөө иштерине байланыштуу музей шаар тургундары жана коноктору үчүн 5-июлдан 28-августка чейин жабык болот. Ал эми Үңкүр музейи көрөрмандары үчүн саат 9-дан кечки 8-ге чейин, туристтик жолдор саат 8-ден 21-ге чейин иштейт. Аба ырайы тууралуу маалыматтын демөөрчүсү Жемчужина Нила чайы. Жемчужина Нила чайы бул көңүлдүн тынчтыгы, ойдун тереңдиги жана толуктугу. Ууртам сайын бул өз жан дүйнөңдөгү нукура кенчти табуу убакыты. Аны сактап калуу эч калдыксыз сүйүктүүлөргө тартуулоо. Жемчужина Нила чайы, нукура кенч.